Мен Мырзакулов Жылдызбек. Ушул Акжар жашоосу болом. Бул үйдү тандоонун себеби телефондон эле көрүп, Dex фирмасын тандашым, ошол телефондон адресин алып эле барып, ошол Уларбек экен алып баруучусу, башка директору, ошол бала менен учурашып, сүйлөшүп, көрүп эле. Анан ошо күнү эле проектларын көрсөттү, мындай деп. Анан участок таар болгон үчүн 8ге 8 ошону тандадык. Жакшы баары. Тесттан болуп бүтүрүштү. 2 айда бүтүрүп беришти балдар. Алда иштеген жигиттер дагы, сотрудниктер баары жакшы балдар экен, адамгерчиликтүү, бат бүтүрүштү. Күнүнө эмес, саатына жылдыруулар болот экен. 1 саат, 2 сааттын аралыгында эле бир жакка чыгып кетип, кайра келсең эле кыйла жылышуу болот экен алдыгала. Ошол тез там болгон ушул үй бүттү, Кудай кааласа баардыгы бүттү. 90% бүтүрүп беришти. Төлөмдөрү ошо 2 бөлүп, 3 бөлүп төлөп бердим. Баары жакшы, бүттү. Кудай кааласа мына киребиз деп аткан учурубуз. Adex Plus компаниясы талаптарыңызга жооп берди? Талаптарыма аябай жакшы жооп берди. Өздөрү келип, баардыгын кайра бизге түшүндүрүп, моундай болот, мындай кылат, мына жака каратып салсаңыз жакшы болот, мындай болот деп баарын түшүндүрүп беришти. Өзүбүз отуруп эле аялым экөөбүз эле кесишип эле анан кийин бир барып келейинчи деп барып, ошо күнү эле мен тандап, ошо баштап бергенбиз. Кошуна колом баардыгы кышты күтүп атат. Бир кыш жашаңчы, кышта конокко келейличи, анан жаздан баштайбыз деп барып отурушат. Бизде эми основной кыш экен да. Кышка ушу жылуулук эмесинен илейли деп барып отурушат. Азыр 7-8 адам бар ушу менин эле кошуна тараптарында. Кыштаганда бир конокко келип кетейик деп күтүп отурушат. Сиз каяктан болосуз өзүңүз? Мен өзү Оштон болом. Бул үйдө жана отопление коюлбайт деген укканда таң калдыңызбы? Ошого угуп ошонусу кызыктı да. Мына жашың өткөн сайын качагар болуп калат экенсиң, ошо качагар болбойн деп ушуну баштадым. Мен ушу Adex компаниясына, фирмага баары нааразычылык билдирем. Жакшы иштери ар дайым өнүгө берсин, өсө берсин. Балдары да, сотрудник балдары да баары жакшы, молодец. Ар дайым ушу алдыга иштери жүрүшө берсин. Буларды айтып атат, нарындан бери салып жүрүшөт деп көрүп атабыз телефондон да. Эми нарын караганда бул Бишкек ысык, жакшы эле жер го. Быйыл кыштасак дагы айтабыз да. Батабызды берип эле отурабыз, ошо жакшы баары бүттү. Кудайга шүгүр. Если кирпич менен деле жакшы, кирпич менен деле кылганда отопление куруш керек болчу. И ошо мына ичкери болгон үчүн сырттан таш керек, көп убакыт кетет эле. Биз иштеген адамдар үчүн эң сонун шарт экен бул. Кетесиң 2 саат, 3 сааттан келсең, бир жак бети бүтүп калат. Мына Кудай кааласа бүттү баары. Ушун үйдү канча суммага курдуңуз? 2.900.000 кетти. Общий. Ушул турушунда. 2 миллион. Обойлорду 90% бүтүрүп берди. Гипсокартон кылып обойго таяр кылып берди. Сырткы бронированный эшигин коюп берди. Калганын ошо өзүбүз кылдык. Канча квадрат метр? 130 квадрат.